Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, жаз келгенден тарта Арзыбек Бөжөковдун жумушунда тыным жок. Таң эрте келип кызматчыларды багытына бөлгөн соң күнүмдүк аткарылуучу иштердин планын иреттеп баштайт. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктар жакшы, Рустам кандайсыз? Жумушчу топтун иштеринин багыты ар кандай. Бири гүл көчөттөрүн көтөрүп олтургузууга кетсе, экинчи топ көчөттөрдү атайын иштерге отургузуп жатышат. Бул өзү мына топуракты даярдайт. Биринчи биздин тепличадагы жигиттер даярдап, аялдарга жардам берип, ушул даярдагандан кийин стакандарды даярдап, мына урук февраль айында себилген уруктар, алгачкы себилген уруктар пикировка болуп посадкага чыкты шаарга. Бул экинчи этапта себилген уруктар мына посевден чыгып, мына уже пикировкага отурулат. Булар кийинки эмеге даярдалып атат да. Бул күнүгө эле болуп аткан жумуш, күнүгө болот. Бул менимче бул алгачкы пикировканы быйыл эрте баштадык, январдан баштадык да. Бул уже 3-4 этапта пикировка. Бул уруктар экинчи этапка даярдалууда. Алар шаарга көрүк берүү үчүн май айларында чыгат. Январда эгилген уруктар азыр олтургузууга даяр. Урук эгилгенден баштап чыкканга чейин Арзыбек күн сайын көзөмөлдөп турат. Ошо уруктан чыккан уже мына тагга түштү. Мына пикировкага даярдап атат. Мына бул жактан бир рабочийбиз страждап чыгып берет арка эмеге. Пикировка кылганда максаты эмне? Ушу пикировка кылганда гүлдөрүбүз мындай сапаттуу чыгат да. Посевкага караганда мына пикировка болгондо мына селлюлозаны көрдүңүздөр. Мына жак уруу себилген. Февральда, январда кышта пикировка кылганбыз. Мына уже посадкага даяр, мына гүлдөп, буйруча сарга чыгарып чыгарып атабыз. Азыр мындан бир 20 селлюлоза чыкты, Рустам ака, бүгүнкү күндө 20 селлюлоза чыкты. Булар петунияларыбыз. Мына тагетустар көрдүңүздөр, мына пикировка болгондон кийин уже эмеси башкада, жыйынтык көрдүңүздөр, дароо эме тез өсөт, тез жетилет дегенде. Көчөгө отургузганда дагы баягы өзүнүн баягы приживаемость жакшы болот да, кармоо тутумдуулугу баягы жакшы кармап кетет. Эме катарантустарды качан чыгарабыз ака? Катарантустарды кийин мына чыгарайлы катарантустар мен сатып жерди айтайын, катарантустарды Рустам ака, сиз сатай бериңиздер. Быйыл Ош шаарына 1,5 миллион гүл олтургузуу пландалыптыр. Кээ бир уруктар Чехиядан алынып келинген, өзүбүздүн жерден өндүрүлгөн уруктар да колдонулат. Өзгөчө көрүк берүүчү кооз гүлдөрдү Европадан алдырышат. Ал үчүн агроном, технолог, дизайнерлер биргелешип, биздин климатка туура келүүчү гүлдөрдү карап, тандап буйрутма беришет. Быйыл өзү негизи 1,5 миллион гүлдү пландаштырып атабыз. Шаарга посадка кылган, анын ичинен бир 400 миңден ашыгы Чехиядан келген гүлдөр, калган өзүбүздүн жергиликтүү гүлдөр да. Анан көп суроо айтылат элден, эмне үчүн мына Европадан аласыңар деп. Анан кээ бир гүлдөр бар да, өзү урук бербейт. Урук бербейт да, кээ бир гүлдөр айла жок аласың аны. Анан урук бере турган гүлдөрдү биз өзү чогултуп алабыз. Анан кээ бир гүлдөр бар, баягы агрономияда түшүнүк бар, өзү агрономдор жакшы түшүнөт. Мисалы, биринчи жылдагыдай эме бербейт да. Мисалы, бир урук келди дейли, гүлдүн уругун биз алсак, кийинки жылы, мисалы, биринчи жылдагыдай жакшы гүлдөбөйт. Уже гүлдөө эмеси төмөндөйт, гүлдөө сапаты төмөндөйт, бутондор кичине болот, барган сайын начарлап кетет да. Ошон үчүн биз утуру жаңы гүл менен жаңылап турабыз. Тепличаны жылдын сайын каждый год. Быйыл өзү эрте чыгардык. Жаз эрте келгенине байланыштуу жылга апрелдин бир 5-10 чыгат эле. Быйыл марттын бир 15-леринен уже алгачкы гүл отургузуу жумуштары башталып, жаз эрте келип, 1-200 миңге жакын чыкты. Быйыл эмеден Чехиядан 400 миңден ашык гүл болгон болсо, ошонун бир 20га жакын түрү келди. Негизинен жалпы жолунан бир 30га жакын түр бар өзү гүлдөрдүн. Анан сорт менен бир 50ге жакын кылат да, свет. Жалпы бир эле петунияда бир 5-6 түрлүү свет бар да. Арзыбек Бөжөков Токой чарба адистигин аяктаган. Университетти бүткөндөн кийин окуу жайда эмгек жолун баштаган. Токой чарба тармагында да эмгектенген. Шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу тармагына келгенине 10 жылдан ашты. Жөнөкөй адистен тарта бүгүнкү күндө башка агрономго чейин жетип олтурат. Кесибим кызык тандалган. Баягы айтып бердим. Өзүм мен ошол мектепте окуп жүргөндө 2000-жылдары же юрист же экономист болом дейт элем. Ошол мода болбоду ошол жылдар. Анан атам ушул табигатка жакыныраак Токой чарба тармагына адистик тапшырып алам деп калды. Анан апам каршы болду. Бирок эми кийин анан атамдын айтканын кылып ошол тармакка тапшырдым. Ушул тармактын азыр үзүлүү эмгектен атам. Анан кыскача айта турган болсом, мен өзү кызык да булчу. Кандайдыр бир генде бар го дейм да, ДНКда. Себеби мен чоң атам өзү ол дагы өмүр бою мугалим болуп пенсияга чыккан киши, атам азыркы күндө да мугалим, апам да мугалим дегенде. Анан эң алгачкы ошол окунуп бүткөндө Токой чарба ушул чачып бүткөн экен. 50-жылдар. Анан бизде Токой чарба иштеген экен да. Ошол баягы кичине баягы эмеде барбы дейм да, баягы канда барбы, генде барбы ушул тармакка кандайдыр бир Кудай насип кылган экен, ушул тармакта иштеп атам.
өз тармагынын чебер устаты. Гүлдүн уругунан баштап жетилгенине чейин теориялык жактан окуп практикада пайдаланып келет. Гүлдөр да оорушат. Алардын дарыларын убагында берип, топурактарын билгичтик менен азыктандырат. Мен кесибим уже азыркы күндө мен кесибим бул менин өзүм жашоом болуп калды. Уже мен муну ажыратып эме кыла албайм. Мен окунуп бүткөндөн бери ушул тармакта жүрөм. Мен мага мисалы айлык мындан да аз алган учурлар болду. 5.000-6.000 сомдон алып жүрдүк. Эми азыр быйыл көтөрүлүп, өкмөт тарабынан көтөрүлүп, муниципалдын сузбалардан бир аз жогорулады, бирок айлык азында да иштегенбиз. Азыр Кудайга шүгүр. Мотивация бар, колдоо бар, кызыкчылык бар. Негизги биздин жыйынтык бар да. Кээ бир жумуштарда мисалы жөн эле жыйынтык жокко бизде кылган ишиңен сөз жыйынтыгын көрөсүң, үзүрүн көрөсүң. Мына гүл, мына мисалы, например, мына гүл жакшы чыкса мен сүйүнөбүз да, мына. Карасаңыздар, гүлдөр турат. Акчасы бар өтө сонун гүл. Азыр сиздер менен чоң келип 2-3 күндөн бери келген, мына бутондоп калыптыр, мына көрүп мындай сүйүнүп турам да. Бул бизге жыйынтык ушул негизи. Жумуштун жүрүүсү кыйын, бирок кубанычтуу жыйынтык анын баарын унуттуруп коет. Арызбектин мээсинде да, оюнда да тыным жок. Үйдөн жумушка, жумуштан үйгө келе жатып да жолдорду караганча бул жерге кандай гүлдөрдү эксек экен деп кызыга келет экен. Маршруттан өтүп кетип атканда мына ушул биздин азыркы коллегаларды көргөндөн кийин булар кимдер экенин эсилем, азыр чогуу иштеп булар менен мурун кайдыгер болгон мамиле эмес, мисалы азыркы мисалы кандай дарактар бар шаарда, мисалы дагы кандай кылсак, анан жакшы гүлдөп аткан жерди көргөндө сүйүнөм, токтоп калам. Анан кантип гүл эксек экен, кайсы жерден суу келтирет экен, күнүгө болчу нерсе да алчы, кызыктуу мага. Жумушубузду кылгандан кийин сонун болгондон кийин ырахат аласың. Сөз ар бир эле кесиптин ээси ырахат алса керек, жумуш бүткөндөн кийин. Бир жумуштун кыйынчылыгы унутулат да, баягы эмеде. Сөз кыйынчылык болот жумушта, баягы процессти аткарганда, чарба бул оор, баягы теория башка, практика башка да. Бул чарбада көбүнчө практика колдонот. Китептегидей боло бербейт дайыма. Неожиданный нерселер бар, нюанстар бар, кызыктуу кесип. Сөз ырахат аласың. Анан сүйүнөсүң, гүл жакшы гүлдөсө сөз сүйүнөбүз. Газонубуз көкмө болсо сүйүнөбүз, дарактар куурубай турса сүйүнөбүз дегендейчи. Шаар ичи көрктөнүп, дарактар кубарса, газондор жашыл болуп, гүлдөр гүлдөп турса, бул жумушчу топтун мээнеттеринин үзүрү. Эми бул айтып коеюн, эми бизде зеленхоз дегенде эле жалаң гүл менен эле чектейт да, эми биздин коомчулук, эл журт. Бизде негизинен шаарда 50 гектарга жакын аянт телейбиз. Анын 35 гектар эмебиз бар, газонубуз бар. Аны апрелден баштап октябрга чейин 14 жолу оруп жыйып турат. Андан где-то 10.000 метр квадрат, 5.000 метр квадрат аянтына жылда баягы газондор жаңылап турабыз. Газон эскирет да карыйт. 5 жылда бир карыйт. Ол да өзүнчө агрономический жумуш. Аны тегиздейбиз, газон уруп алабыз. Андан сырткары 35.000ден ашык дарактарыбыз бар. 3 гектар жерде гүл аянтыбыз бар. 50.000 метр квадрат жерде 5 гектар. Баягы тротуарлар бар, күнүмдүк тазалап турат. 600-700 вазондор бар, скамейкалар бар. Жумуш көп өзүчү биздечи. Кышы жазы жай токтобойт жумуш. Техникалардан жумуш токтобойт. Гүлдөн башка да жумуш көп да мынайчканачы. Буга чейин шаарга көчө гүлдөрүн чыгарышса, быйыл бөлмө гүлдөрүн да өстүрүп башташты. Алардын ар кандай түрлөрүн өстүрүп сатыкка чыгарышууда, коро гүлдөрүнөн роза, кала жана башка сыяктууларды өстүрүүнү жолго коюшту. Быйыл 2022-жылы биздин жетекчилик тарабынан башкы демилгеч ушул Жайла Кулбаев Усмонов демилгелеп, ушул жерди реконструкциялап, биз мурун баягы гүлдөрдү бакчабай, садовой деп коет. Шаарга көбүнчө эгиле турган гүлдөрдү отуруп баштап, мына быйыл ушул бөлмө гүлдөрүндө алгачкылардан болуп, көп жылдан бери каралбай калыптыр, мурун болгон болчу. Көп сойзубады. Азыр эми ушул бөлмө гүлдөрүн жандандыруу максатында ушул жерде 2400 метр квадрат жерди реконструкцияладык. Өзүңөр көргөндөй быйыл кыштан ушул комнатный гүлдөрдү чыгардык. Мына бизде мурун фикус, цикламен, мына хлорофетум гүлдөрдү көрүп атасыздар. Ушуларды бул чыгарып максат баягы шаарга гүлдү баягы садовой гүлдөрдү эле чыгаруу эмес, комнатный гүлдөрдү чыгаруу өздүк бюджетибизди баягы комбинаттын өздүк бюджетин көтөрүү максаты болгон да. Шаардын четинде жайгашкан питомниктерди да кыдырып, иштин жүрүшү менен таанышып турат. Кооз гүлдөрдүн арасында иштеп жаткан айымдардын көңүлүн көтөрүп, жылуу сөзүн арнап, аларга кол кабыш да кылып турат экен. Арызбек Бөжөков менен тартым учурунда жүрүп ушунчалык ишине берилген, жумушун сүйгөн билимдүү адис экенине ынандык. Кесиптештери да анын тактыгын, кызматына болгон кызыгуусун баалашат экен. Бул өтө өз жоопкерчилик менен мамиле кылган бала да. Мына канча жылдан бери бирге иштейбиз. Мына ал эми сырттан келген айрыкча уруктар тууралуу өтө кыжалачылык менен переживать этип, мисалы урук сеп башталгандан чыккан күнгө чейин түнү күнү ушу жерде келип турат.
Анан аке кандай болду, кантип, баягы эмне дары дармек кантип атат. Анан бул көчөгө эгип атканда дагы жөнөкөй эле баягы жумушчуларга жөнөттүңбү, жөнөтүп койду, барып өзү карап туруп. Bunun ошол сапаттары жакшы. Эгилген көчөттө бат-бат декоративный дарак болобу, гүл болобу, ар бирин ошо жумушчулар кошулуп өзү аралыгын мынчадан кылгыла, мындай болсун деген ойлорун айтып, кеп кеңешин айтып, өзү аралашып кошулуп эккен жерлери жакшы да. Биздин главный агрономубуз менен Кудай буйрса мына 8-9 жыл кетип атат иштегенибизгечи бирге. Аны мындай описывать этсемчи, мен мындай деп айтат элем да. Дүйнөдөгү эң мындай мыкты адамдардын бири да. Өзүнүн ишин өтө жакшы көрөт, адамгерчиликтүү. Мен тамашалап айтып коем, ходячая энциклопедия деп. Бүт бар жокту билет да. Бир эле мына көчөттөр, гүлдөр, дарылоо боюнча гана эмес, любой эле нерсени сурасаң, полный эле айтып берет да, мындай депчи. Анан кийин ага мындай надежный, өтө надежный адам да. Бир нерсени дайындасаң так бүтүрөт. Быйыл гүлдөрдүн өзгөчө түрлөрү келиптир. Атайын сакура гүлүн алдырып өстүрүп жатышыптыр. Жол калтары отургузулган бул гүлдөр да шаарга өзгөчө көрк берүүдө. Иштегениме эч качан нааразычылык болгон жок. Себеби биздин тармак кызыктуу, ар кандай учурлар болот. Биздин тармакта кандайдыр бир өтө кызыктуу учурлар көп болот да. Мына азыр өзүмүздөр мына багрянттын жанында отурабыз. Мына гүлдөөнү көрүп мен сүйүнөм, жылгачы. Мына өзүнчө бир башкача да, адам ырахаттанып турган нерсе. Мына бизден кылган нерседен эл кандайдыр бир деңгээлде жакшылыгын көрөт. Бул да бизге болгон чоң мотивация, чоң дем күч кубат берет да. Тыным албаган жумуш, иш кызуу, жашоочуларга гүлгө оронгон шаарды тартуу кылуу үчүн жумуш топ жуманын 7 күнү тынбай иштеп жатышат. Желенкодо жакшы нерселердин баардыгы эле жеке кандайдыр биздин коллективге эмес, биздин жеке багында жумушчуларга да таандык. Мен баардыгына ыраазымын, биздин кызматкерлерге да, айрыкча жумушчуларга жакшы ишет, патриоттор деп эсептейм да, булардычы айла акын азлыгына карабай көпчүлүгү жакшы өтүп калган адамдар ошондой мындай чын дем күч кубат менен эсептейм. Ошолорду көрүп деле ырахат алам. Анан элдин баягы биздин кылган жумушта мындай кандай десем мындай мактап эме кылса бизге дагы чоң күч кубат берет. Ошондон ырахат алабыз да биз жумуштачы. Гүлдү эгүү, сугаруу, көрктөндүрүүсүнө чейин жооптуу Арзыбек мырза кызыл жашыл болуп түрдөнүп гүлдөп турган гүлдөрдөн эригүү алат, эс алат. Азыр да жумуш арасында жок азындардан кабар алганы келди.